Үй бакчыбыз үйдө мен малдарды сугарып, музыканы угуп, англисче музыка укчумун, анткени англис тилин үйрөнөйүн деп кетип атканда бир номер чалып калды. Кирпичный Nokia деген телефонуман. Үй сугарып аткан учурда мага чалып калышты Бишкектен. Алсам бул Сиварабы деп калышты. Анан Сивара десем, куттуктайбыз, congratulations, сиз болсо Flex программасына өттүңүз. 3000ден ашык адам тапшырды. Ошо 60 адамды биз Америкага жиберебиз, Кыргызстандан деп калды. 16 жашта мен Америкага, АКШга биринчи жолу учуп келдим. Миссури штатына. Американцы мени тосуп алды. Алар мени өзүнүн кызындай үйүнө алып барышты, көрсөтүштү. Мен абдан сүйүнүп Америкага келдим деп келгенде, менин комнатама көрсөтүшкөндө мен аны кирип, мен биринчи сезимим ошондо сезгемде, мен Америкада, мен аябай Токтогулдан алыс экенмин азыр деп катуу ыйлагам да. Анткени мен ошондой эле мага ой келди, мен аябай азыр мен чуркап үйгө барып албайм. Биз көп чоңураак кыялданышыбыз керек экен, чоң кыялдар, максаттарды коюшубуз керек экен деп баштадым. Токтогулда биринчи студент болдум. Эми биз проекттерди жасап баштадык. Башка окуучуларга англис тилин үйрөтүп баштадым. Жана волонтерский проектти кыла баштадым. Эгер сен жакшы окусаң, билим аркылуу бекер университетке окуса болот экен. Анткени Flex'те мен бекер окудум да. Ошондо биринчи ой келди да. Гарвардка 2024-жылы уже жакшы иштеп опыт алдым. Мен билим сферасында дальше окуйм, иштейм. Гарвардка даярданыш үчүн бул минимум 10 ай керек. Анткени GRE, GMAT деген тесттери бар. Жана англис тилинен тест тапшырасыз. Анан болсо сочинение, рекомендационный письмо, ошолордун баарын документтерди чогултасыз. Ошого 10 айда кетет. Гарвардка өтүү бул первый этап деп коем. Жөн эле өтүү. Бул финансовый жагы бул экинчи этап. Эмнеге? Анткени Гарвардда окуу бул өтө кымбат. Бул жерде $100,000 кетет бир жыл. $100,000, Сразу ойлоп баштадым, кантип спонсировать этем окуумду. 100,000 кантип төлөйм деп. 102,000 кантип табам деп ойлонуп баштадым. Анан болсо Гарвардка жаздым. Мен ушундай Кыргызстандан болом. Мен бир эле студент болуп ушул жылы өтүп турмун. Менде контрактта окуу мүмкүнчүлүк жок. Мага жардам бергиле деп жаздым. Мен Гарвардка керекмин дегенди доказывать этишим керек да. Алар мага грант чыгарды. Мага окууга финансирование чыгарышты. Бул мен грантты албасам, мен келмек эмесмин. Анткени бул өтө кымбат. Бул жерде өтө кымбат. Бул Гарвард көп жолдорду ачат. Мындай дарбазаларды ачып, сизге жолдорду ачат. Өткөн дарбазанын ичине киргенден кийин ал өзүңүздөн да ужечи сиз кантип өзүңүздү көрсөтөсүз, сиздин кандай опытыңыз бар, кандай навыктарыңыз бар, ал өзүңүздөн. Көбүрөөк ойлонгула, анан туура суроону бергиле деп үйрөтүшөт. Ошол эң маанилүү мындай навык деп айтылат бул жерде.